орозодо кээ бир нерселерди таштап, кээ бир нерселерди башташыбыз керек. Булардын биринчиси, таштай турган нерселердин биринчиси албетте ичүү, чегүү, арак, арам нерселерди ташташыбыз керек. Бул орозо убагында эң чоң мүмкүнчүлүк, шанс арам нерселерди ташташ үчүн. Чындыгында ушул айда кылбасак, ушул айда орозо тутпасак, ушул учурда кылбасак, бул нерселерди кийинки айларда өтө кыйын болот. Албетте башка айларда Аллах жараткан, бул айда Аллах жараткан, ушул айда токтоп туруп башка айларга ушул сабактарды улантып, ушул ичүү болсун, чегүү болсун, ушул арам нерселер, мен аттарын да жакшы билбейт экен бул нерселердин. Ушул нерселерден ташташ керек, арылыш керек. Бул биринчи таштай турган маселе. Мунун ордуна намазды кошуңуз, мисалы үчүн. Тахажжудду кошуңуз, мисалы үчүн. Ар дайым өзүнө ошол тамеки привычка болуп калат, көнүмүш адат болуп калат, ошонун ордуга бир көнүмүш адат кылып алыңыз, тахажжуд мисалы үчүн. Же күн сайын 7 аят, ар бир Кур'ан аяттан 7 аят. Мисалы үчүн ушундай кошуп алсаңыз, бул сиз үчүн дагы, чөйрөңүз үчүн дагы, жандуу руханиятыңыз үчүн өтө жакшы болот, албетте иншалла. Ал эми урматтуу мекендешим, баштай турган маселе Куранды сөзсүз түрдө башташыңыз керек. Куран окубасаңыз, жан дүйнөңүз ар дайым караңгылыкта, баягы нанда тура берсе катып, паң басып, баягы жаман жешке болбой турган болуп калат. Куран окубаган адам дагы ошол сыяктуу эч бир нерсеге жарабай дагы калат. Бош кап эч качан тик турбайт да. Бош кап. Анын ичинде эч нерсеси жок. Эгерде биз дагы ичибизде, жан дүйнөбүздө Куран болбосо, биз бош мешекке окшойбуз. Тик тура албайбыз эч качан. Ар дайым жыгылуудабыз, ар дайым өлүм алдындабыз. Ошондой экен, Куран окууну башташыңыз керек. Бир тамгадан болсо дагы, бир аяттан болсо дагы, мен көп дебейм. Бир тамгадан үйрөнсөңүз, бир тамгадан үйрөнсөңүз, канча тамга үйрөнүп коесуз. Бир аяттан үйрөн дейм, мисалы үчүн адамдарга мен. Кээ бир шагирттерге бир аяттан үйрөн десем, ал мынча аз дейт. Аз дейт. 365 күндө 365 аят бул эң жакшы нерсе. Ушуну калтырбай жаттасаң, бул эң жакшы маселе. А сен андай күндөн, андай жылдан канчасын өткөзүп жибердиң да, мисалы үчүн. Ошондуктан сиз ойлонгон учурда кенен ойлонуңуз. Ар жакты ойлонуңуз. Мисалы азыр тачка бир машина алып алсаңыз, кийинки балдарыңыз, үйлөнүшүңүз бар, ал кандай болот? Азыр бизнеске ошол акчаны тигип койсоңуз, кийинки келечегиңиз кандай болот? Ошол нерсе ойлонушуңуз керек. Эгерде үй алып калган тагдырда дагы кийин балдарыңыз бар. Өзүңүз үйлөнгөнүңүз менен эртең эле балдарыңыз чоңойот. Алардын тагдырын ойлошуңуз керек. Ошондуктан кенен ойлонгонду бул жашоодо билиш керек адам. Себеби өмүр кыска, убакыт аз. Дагы баштай турган маселелерден эң негизгиси бүгүн айлана чөйрөңүздү карасаңыз, намаз окугандардын канча эсеби бар? Тууган уруңузду караңыз. Биз 90% мусулманбыз дейбиз, бирок коштаңызды караңыз, намаз окуйбу, окубайбы? Бүгүн биз урматтуу мусулман бир тууган төрөлгөндө эле кулак азан айтып өлгөндө жаназа окуй турган болуп калдык кээ бирөөлөр. Курандын расмынан, исламдын атынан башканы билбей калдык. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, ушул дин бизди куткарып кала турган жалгыз нерсе болсо, ушул динге басым жасап, дин илимибизди арттырышыбыз керек. Эч качан дин жамандыкка баштабайт. Эч качан дин бир ыпластыкты үйрөтпөйт. Ар дайым жакшылыкка үйрөтөт. Көчөдө тамеки чегип, насыбай чегип, арамга кошулуп жүргөндөн көрө адалда, намаз үстүндө, мечитте жакшы ибадат кылып жүргөнгө эмне жетсин? Чындыгында урматтуу мекендешим ушундай. Ошондой экен, ушул кээ бир нерселерди башташыбыз керек, кээ бир нерсени ташташыбыз керек. Таштай турган нерсе өтө көп, баштай турган нерсе дагы өтө көп. Кечириңиз, артка таштаңыз. Ушул Рамазанда бардык нерсени артка таштаңыз. Сизге кылган жамандыктар, сизге кылган күнөө иштер, сизге кылган косяктар бардыгын артка таштаңыз, кечириңиз. Орозодон кийин кадимкидей жеңилдейсиз да. Руханият дагы жеңилдейт, ашказан дагы жеңилдейт, бар жок жеңилдей турган учур ушу Рамазан айы. Рамазан айында бардык нерсени таразалап, бардык нерсени өз ордуна кое турган учур. Салам алейкум.